Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу Ала Тоо спорт YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Буга чейин биздин олимпиадачылар берүүбүздө спорт серепчилердин ою боюнча кыргызстандык спортчулардан олимпиадада алтын байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү салыштырмалуу көбүрөөк болгон айымдар күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын бардык атаандаштарын айтып өткөнбүз. Эгер ал чыгарылыш сиздерди кызыктырып жатса, биздин каналдын видеолор бөлүмүнөн таба аласыздар. Ал эми бул жолу дагы бир олимпиада байгесин үмүт кылып жаткан спортчуларыбыздын бири грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону Акжол Махмудовдун бардык каршылаштарын тааныштырып өтөбүз. Жана Акжолдо кандай мүмкүнчүлүк бар, аны да изилдеп көрүүгө аракет кылдык. Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта олимпиада оюндарында өз күчүн сынайт. Бул балбаныбыздын алгачкы баскычтагы күрөштөрү 2 август күнү, чечүүчү финалдык күрөштөрү 3 август күнү орун алат. Биз ишенебиз, Акжол финалдык баскычка чыга алат деп. Ал эми 22 жаштагы балбаныбыз жөнүндө айтсак, сөз көп. Акула Каймана ысымдуу спортчу Кыргызстандагы эң таанымал спортчулардын бири. Анын капыстан акула сыяктуу байкатпай чабуул койгон аракети жана кооз ыкмалары тек гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү күрөш сүйүүчүлөрү тааныган балбанга айландырды. Албетте Акжолдо байге алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта атаандаштык өтө күчтүү. Кез келген балбан алтын алып кетсе таң калбасак да болот. Ошентсе да рейтинг боюнча акуланын каршылаштарын тааныштырып өтөлү. Бул салмакта азырынча эң аутсайдер эсептелип жаткан балбан Африка континенталдык квалификациялык мелдешинде финалга чейин жеткен марокколук Зиет Икрам аталууда. Учурда 33 жаштагы балбан өзүнүн карьерасында 3-чү олимпиада оюндарына бара жаткан маалы. Буга чейин Лондон жана Рио олимпиадаларына да катышып кайткан. Бирок ал жакта алгачкы эле атаандаштарына жеңилген. Африка континентинде грек-рим күрөшү салыштырмалуу алсыз өнүккөндүгүнө байланыштуу олимпиадага жолдомо алуу бул балбанга анчалык деле кыйын эмес. Ал эми алтынга фавориттердин катарында 14-орунда турган балбан кайрадан эле Африка өкүлү, тактап айтканда тунистик Ламиет Мафи. Ал ушул жылдын башында жыйынтыкталган Африка квалификациялык мелдешин утуп олимпиадага жолдомо алган. Негизинен Мафи кара континенттен чыккан эң мыкты балбандардын бири катары айтылууда. Анткени менен бул жаш балбандын дүйнөлүк жылдыздар арасынан байгеге илинүүсү кыйын болот. Бул салмакта мыктылардын катарынан 13-орунга Панамерика өлкөмүнөн олимпиадага жолдомо алган мексикалык Хосе Андрес Варгас жайгашты. Үстүдө айтып өткөн эки балбан сыяктуу эле бул спортчунун да олимпиадага келүүсү салыштырмалуу жеңилирээк болду десек болот. Себеби Панамерика өлкөлөрүндө да грек-рим күрөшү боюнча тандалып чыгуу жеңилирээк. Бирок асмандан түшүп калды дегенден алыс болушубуз керек. Себеби Хосе Андрес Варгастын күрөшү стили өзгөчө. Кез келген мыкты менен татыктуу күрөшүп коюшу толук ыктымал. Акжолдун атаандаштарынын ичинен мыктылар катарынан 12-орунга Европа балбанын койгонго туура келүүдө. Тагыраагы 32 жаштагы хорватиялык Бозо Старчевич. Негизинен Европада спорттук күрөш укмуштуудай мыкты өнүккөнүн билебиз. Анткени менен Бозо Старчевич 77 кг салмактагылар арасында фавориттердин катарында жок. Анын мактанып айта турган жетишкендиктеринин бири 2013-жылдагы Европа чемпионатындагы коло байгеси. Бирок артта калган Европа квалификациялык мелдешинде мыкты күрөш көрсөтүп, олимпиадага жолдомо утуп алды. 11-орундагы балбанга да жетип келдик. Биздин оюбузча топ 10 фавориттердин катарында кубалык Йосфанис Пеня кирбейт. Ооба, Куба балбандары грек-рим күрөшүнөн дүйнөлүк аренада ордучоң командалардын бири. Бирок Йосфанис Пенянын дүйнөлүк аренада бир дагы жартаарлык ийгилик жарата электигин эске алып, ушул ойго келүүдөбүз. Ал 2019-жыл, 2020-жылдардагы Панамерика чемпионатынын жеңүүчүсү. Ошондой эле Панамерика лицензиялык мелдешинде да жеңишке жеткен жайы бар. Бул салмактагы топ 10-дукту биздин оюбузча азербайжандык белгилүү балбан Рафик Гусейнов ачып берет. Албетте бул балбан кантип эле 10-орунга калат деген суроолор болушу мүмкүн. Чынында Европанын 2 жолку чемпиону башкы фавориттердин катарына кириши керек эле. Ал сөзгө да кошулса болот. Бирок Гусейнов бул олимпиадага өзүнүн көптөн бери чыгып келген 82 кг салмакта эмес, 77 кг салмакта бара жатат. Күрөш күнү салмакка түшүү керек экендигин эске алсак, көп салмак кууган спортчуда кандайдыр физикалык кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Себеби калыбына келүүгө убакыт аз болуп калат.
Бул салмакта килем ээси япониялык Сохей Ябуки мыктылардын катарынан 9-орунга жайгашууда. Албетте үстүдө айтып өткөн кээ бир балбандарга салыштырмалуу 25 жаштагы жапон балбанында жараткан ийгиликтери аз. Бирок ал өз үйүндө күрөшөрүн унутпашыбыз керек. Артта калган апрель айында өткөн Азия лицензиялык мелдешинде Ябуки финалга чейин жетип келе алды. Бирок биринчи орунду аныктай турган күрөштө биздин балбан Акжол Махмудовго утулганын көргөнбүз. Ябуки чынында өтө өжөр, кыймылы ылдам балбан. Андыктан анда кандайдыр бир байгелүү орунга жазылуу мүмкүнчүлүгү да жок эмес. Биз күчтүү балбандарга өтүүдөбүз. 8-орунда болгариялык Айк Мнацаканян. Бул балбанды биз жакшы тааныйбыз. Себеби Акжол менен ушул жылдын башында Киевде өткөн эл аралык мелдеште кезигип, анда биздин балбан мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Бирок майда Болгарияда өткөн дүйнөлүк лицензиялык мелдеште Мнацаканян мыкты күрөш көрсөтүп, Катарага, Бакури Гоголе, Файтых Жеңгиз сыяктуу мыкты балбандарды артка калтырып, Олимпиадага жолдомо утуп алууга жетишти. Түпкү теги армениялык бул балбан чоң куюн кое тургандардын бири экени шексиз. 77 килограмм салмактагы мыктылардын арасынан 7-орунга армениялык Карапет Чалян жайгашты. Бул балбан лицензияны 2019-жылкы дүйнө чемпионатында утуп алган болчу. Анда Чалян 5-орунду ээлеген. Андан кийин 2020-жылы Европа чемпионатына катышып ал жактан 3-орунга ээ болду. Физикалык жактан өтө мыкты балбан. Кез келген фаворит менен тең тайлаша күрөшөрү күчү бар. Олимпиадага чейинки эл аралык мелдеште Чаляндын ысымы көп деле айтылган жок. Тактап айтканда акыркы мезгилде көрсөтүп жаткан күрөшү космос деп айтуу кыйын. Дагы бир Акжолдун эски атаандашы 2018-жылы Бишкекте Азия чемпионатында финалга чейин жеткен. 2017-жылдагы дүйнө чемпионатынын вице-чемпиону казакстандык Демеу Жадраев 6-орунга жазылды. Ал жакында эле Туркияда жыйынтыкталган Эмре Калпан эл аралык мелдешинде финалга чейин жетти. Бир сөз менен айтканда өтө мыкты күрөш көрсөттү. Буга чейин Казакстанга бул лицензияны утуп берген Асхат Дилмухамедовду да тандоо күрөшүндө Жадраевдин утуп алганы айтылууда. Демек 31 жаштагы Демеу азыр өзүнүн формасынын пигинде деп айтуу мүмкүн. Бирок көлөмү жактан бир аз кыйынчылыкка кабылышы мүмкүн. Себеби казак балбаны буга чейин 72 килограмм салмакта күрөшүп келген. Биздин оюбуз боюнча топ 5 фавориттерге да жетип келдик. Жана биздин бештикте 2019-жылкы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси 26 жаштагы швециялык Алекс Кассидис ачат. Коргонуу менен чабуулду мыкты айкалыштырган бул балбандын Олимпиадада кандайдыр бир ийгилик жаратышы толук мүмкүн. Себеби Кассидис бүгүнкү күндө дүйнөлүк аренада ордубар балбандардын бири. 2020-жылкы Европа чемпионатында коло байге гана алганын эске алсак да, анын башкы фавориттердин бири экенин эч ким тана албайт. Мыктылардын ичинен 4-орунга биздин оюбуз боюнча Өзбекстандык Жалгазбай Бердумуратов жайгашты. Бул балбан 2019-жылкы дүйнө чемпионатында коло байге тагынып, Олимпиадага жолдомо уткан. Карьерасында аз эмес ийгиликтерге жетише алган балбан. 2021-жылы Алматыда өткөн Азия чемпионатында өзбек балбандары өздөрүнүн салмактарында эмес, салмак кууп кыйналбай бир категория өйдө күрөш өткөрдү. Анда Бердумуратов 82 килограмм салмакта Азия чемпиону статусуна ээ болду. Ал эми акыркы эл аралык мелдештерде да Жалгазбайдын мыкты формада экени байкалууда. Биздин оюбузча 3-орунда Орусия күрөшүнүн ардагерлеринин бири, дүйнө жана Европа чемпиону жана Европа оюндарынын жеңүүчүсү 35 жаштагы Александр Чехиркин жайгашты. Бул балбан балким мындан да чоң ийгиликтерди жаратмак. Бирок курама командага кирүүдө маселелер пайда болуп келген. Тагыраагы 77 килограмм салмакта 2 жолку Олимпиада чемпиону Роман Власов күрөшүп келгенин билебиз. Бирок бул жолу Олимпти багындырганы Чехиркин барат. Орусиялык күрөш билүүчүлөрүнүн айтымында Чехиркин өлкө чемпионатында 3-орунду ээлеп калганына карабай, Власов менен өткөргөн тандоо күрөштөрүндө жеңүүчү аталган. Оюндарда башкы фавориттердин бири болору шексиз. Башкы фавориттердин бири Акжолдун дагы бир эски атаандашы Ирандик Мохаммед Али Гераей биздин тизмеде 2-орунда. Азырынча дүйнө чемпиону болбосо да, Гераи эл аралык аренада аз эмес ийгиликтерди жарата алды. 2018-жылкы Азия оюндарындагы жеңишинен сырткары, Гераи 2019-жылкы дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Олимпиада алдында өткөн эл аралык мелдештерде Гераинин мыкты формада экени айтылып келүүдө. Анын бул Олимпиададан байгелүү кайтаары көбүрөөк чындыкка жакын келет. Көрөбүз кандай жыйынтык көрсөтө алар экен.
Дүйнөлүк рейтингте жана биздин тизмеде биринчи орунда турган балбан венгриялык 34 жаштагы Тамаш Лоренц. Буга чейин Олимпиадада бир ирет күмүш байге алса да, Лоренцтин башкы максаты Олимп алтыны экени талашсыз. 2019 жылдагы дүйнө чемпионатындагы жеңишинен кийин Лоренц кандай формада деп суроо салгандар болгон. Бирок ал ушул жылы Варшавада өткөн Европа чемпионатын утуп, баары окей экенин көрсөттү. Демек Лоренц 77 кг салмактагы башкы фаворит боюнча калат. Бул грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмактагы балбандардын жалпы тизмеси болду. Биз Акжол Махмудовдун бардык атаандаштарын тааныштырып өттүк. Акжол пассивде алдыңкы төрттүккө кирбегени үчүн үстүдө айтылган балбандар менен биринчи эле күрөшүндө кез келиши мүмкүн. Чынында атаандаштар өтө күчтүү, бирок Акжолдо деле өзүн көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Чет элдик күрөш сүйүүчүлөрдүн ою боюнча кыргыз балбаны жарым финалга чейин жете турган күчкө ээ. Эми калганын Кудайым көрсөтөт. Биздин колдон күйөрмандык кылып, дуа кылуу гана келет. Ушул жерден бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздерге видео жакты деген оюбуз бар. Андыктан колдоо иретинде каналга жазылып, видеону башка булактарга таратыңыздар. Ал эми берүүнү даярдап алып чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Эмкиде жолукканча.